Лейлек районунун 53 жаштагы тургуну туаса жүрөк кемтиги оорусу менен жабыркап келген. Оорусуна өзү жашаган аймактагы ооруканадан эле акысыз операция жолу менен шипа тапты. Азыркы учурда эжем акыбалы жакшы, туруктуу. Чоң ыраазымын. Рахмат сиздерге. Ушундай чоң операциялар Баткенде, Лейлекте боло берсин. Биринчи жолу болуп атыптыр. Чоң ийгиликтерге жетишти. Кылган врачтарга чоң рахмат. Биз ыраазыбыз. Бул операция Лейлек аймактык ооруканасында алгачкы жолу жасалды. Дарыгерлер 3 саатка созулган операция ийгиликтүү өткөнүн айтышууда. Операциянын узактыгы болжол менен 2,5-3 саатка жакын болду. Bunday операцияларды биз Бишкекте күнүгө эле жасап жүрөбүз. Биз үчүн бул технический жагынан эч кандай кыйынчылык туудурбайт да. Болгону бул жерде бизде башка аймакта жасаган үчүн кичине толкундоолор башында болгон, бирок операция негизинен биз каалагандай өттү. Азыркы мезгилде оорунун акыбалы жакшы. Жүрөк операция жасоо Кыргызстандагы аймактык ооруканаларда алгачкы жолу жасалып отурат. Ушул жылдын апрель айында жүрөк кемтиги менен төрөлгөн балдарга операция жасоо да пландалууда. Выездной кылып келип операция кылып турган мүмкүнчүлүк бар экен. Элдер бул 1000 километрди Бишкекке барбай, андан ары Турция, Кытай дебей, мына биздин эле өзүбүздүн эле жөнөкөй врачтарыбыз, жөнөкөй аппараттар менен келип жасаса болот экен да. Ошон үчүн мына мен айттым, уну баягы таштап койбой уланткыла деп. Мына апрелде дагы ошондой планды кылабыз деп атат. Операция Корея кайрымдуулук Милал жүрөк фондунун колдоосу астында акысыз жасалды. Баткен облусунда туаса жүрөк кемтиги менен төрөлгөндөр жыл санап көбөйүүдө. Аны айыктырууга адистердин жана канды жасалма жол менен айлантып туруучу медициналык аппараттын жоктугу да себеп болууда. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен.